Аллах Таала Куранда айтат. Юсуф сүрөсүнүн 39-40 аятында мындай дейт. Арбабун мутафаррикуна хайрун амиллахул вахидул каххар дейт. Бир нече чачыранды кудайлар жакшыбы же жалгыз жеңүүчү күчтүү Аллах жакшыбы дейт. Ма та'будуна мин дунихи илля асмаун саммайтумуха. Силер Аллахтан башка нерселерге сыйынып жаткан нерселер өзүңөр эле, силер эле жана ата бабаңар ат коюп алган ысымдардан бөлөк эч нерсе эмес. Мындайча айтканда, силер сыйынып жаткан нерселер эч кандай күчкө дагы эмес, эч кандай пайда бербейт, эч кандай зыяндан тоспойт дейт. Силер өзүңөр эле аттарды коюп, анан ошолорду Кудай деп сыйынып жатасыңар дейт Аллах Таала. И Аллах Таала мисал кылып Зумар сүрөсүнүн 29-аятында мындай мисал келтирет. Жанагы ар нерсеге сыйынгандарды, жана ошол бир эле Аллахка сыйынгандарды акыл иштетишсин, ушул аятты окуп, ойлонуп, баягы акылга келишсин дейт. Бул мисал мындай. Аллах Таала айтат: Дарабаллаху маталар раджулан фихи шурака муташакисуна ва раджулан саламан ли раджулин хал яставияни матала алхамдулиллах бал аксарухум ла я'ламун дейт. Аллах бир кул кишини мисал келтирет дейт. Аны талашкан көп кожоюндары бар дейт. Дагы бир кул кишини мисал келтирет дейт. Анын бир эле кожоюну бар дейт. Ал ошого эле бир эле кожоюна баш ийет дейт. Эми экөөнү хал яставияни матала, эми ушул экөө окшошпу дейт. Алхамдулиллах, Аллахка мактоолор болсун. Бал аксарухум ла я'ламун. Жок, көп инсандар бул нерсени билишпейт. Бул нерсеге ой жүгүртүшпөйт. Бул мисал кандай? Мисалы бир инсан бар дейли, и ошол инсандын 5-6 же болбосо андан көп башчысы же болбосо кожоюну бар, башкарган адамдары бар. И анан ошол жанагы кул инсандын ошол кожоюндардын ыраазысын табыш керек да. Бирөөсү башка бир нерсе каалайт, дагы бирөөсү дагы бир нерсе каалайт, дагы бир башчысы тигини кыл дейт, дагы бир кожоюну муну кыл дейт, дагы бир кожоюну тигини кыл дейт. Акылы чачырап кетет. Кимисинин буйругун аткарарын билбей калат. Жанагы ширк кылгандар, ар нерсеге сыйынгандар ушундай болот. Тиги кудайынын ыраазысын табамбы, же тиги кудайдын ыраазысын табамбы деп чачыранды да калып калышат. Ал эми экинчи мисалы, бул деген инсандын бир кожоюну болсо, ал билет кожоюну эмне кылса ошол кызматчысынан ыраазы болорун. Ал ошол кожоюну ыраазы болгон нерсени кылат. Мынакей муваххид бул Аллахтын гана ыраазычылыгын табат. Аллахка кандай ибадат кылса, Аллах ыраазы болот экенин билет. Ибадатына ширк кошпой, түзмө-түз Аллахка кайрылып, Аллахка ибадат кылат. Мынакей мисал келтирип атат, ой жүгүрткүлө дейт. Аллах Таала айтып атат, андан кийин бал аксарухум ла я'ламун. Бирок көбү муну билишпейт дейт. Чындыгында ошондой. Көбү адашууда, көбү билишпейт. Ал-мушрикун мутафаррикуна фи ибадатихим. Мушриктер, ширк кылган инсандар, алар ибадаттарында ар кандай, ар нерсеге ибадат кылат. Бирөө ташка сыйынат, бирөө столго сыйынат, дагы бирөө адамга сыйынат, өлгөн инсанга сыйынат, кабырга сыйынат, дагы бирөөсү арбакка сыйынат, ташка сыйынат, дагы бирөөсү күнгө сыйынат. Ар кандай ибадатта алар чачыранды. Ва наби саллаллаху алейхи ва салlam каталахум ва лам юфаррик байнахум. Ал эми пайгамбар алейхиссалам аларды эч убакта бөлүп жарган эмес. Бардыгы менен бирдей күрөшкөн, бардыгын бирдей таухидке чакырган. Жана бардыгынын тең ибадаттарын ширк деп атаган.